Akıl verip, akıldılar üçün deydi. Fa'tabiru ya ulil albab, ya ulil absar, ulul nuha, akıl iyileri, akılыңарды жүргүзгүлөр. La'allakum tatadakkarun. Мүмкүн насаат аларсыңар. Алла Кур'ани Каримде бардык нерсени ачык баяндап туруп, акырын айтат: ой жүргүзгүлөчү. Ойлонуп көргүлөчү. Насаат аларсыңарбы деп. Ошондон улам Кур'ани Карим тугандар бизге бардык нерсени чечмелеп берет. Ишенимдерди дагы, ибадаттарды дагы, мамилелерди дагы, мүнөздөрдү дагы. Ишенимдердин бир бөлүгү ахирет ааламына ишеним. Иман келтиребиз, өлгөндөн кийин тирүүлүү хак. Жана өлгөндөн кийин эмне болот, пайгамбарыбыз баарын айткан. Бул бизге гайып, көзгө көрүнбөйт. Ошонун бардыгын айтып кеткен. Биздин жан дүйнөбүз каяка барат? Денебиз го түшүнүп турабыз. İmam Munziri targibde de adam ferişteler urmatsı imenen aytarken taza can çıkkın robona karay, жаратуучуңа карай разы болгон абалда ал чыгат, аны алып кетишет, асмандагылар периштелер жытташат. Машалла, күнөөдөн өзүн сактаган, ибадат менен өзүн бекем кармаган мындай жан ушундай өзүн таза кармады да, эми машалла периштелер буну жыттайт экен. Мындан раух, райхан, ушундай кубаныч, ушундай жакшы жыт мындан чыга турган. Эгерде Кудай сактасын, имансыз же иманы бар, күнөөдөн бошобогон, арам иш менен алектенип, анын жаны ошого жашаса сасык болот. Аны жыттанга жиркенишет. Сасыктыгы асманды каптайт. Эгерде машалла зикир менен, ибадат менен, күнөөдөн сактануу менен, таквалык менен жашоосун өткөргөн болсо, бунун руханияты, бунун жан дүйнөсү ушунчалык жарыгат, ушунчалык аппак, ушунчалык нурлуу, периштелер жыттап сүйүнүшүп. Бири-биринен кол алдына берип, анан кийин булар тияка жеткенден кийин не дейт экен? Аллаху акбар. Периштелер айтат экен: буну тек койгула, булар эс алсын, дүйнөнүн кайгысынан эмеле бошоп келди. Өлүк айтат экен: мамата ма ахатукум. Алар тияктагыларга жолукканда, паланча жүрөбү десе, ал өлгөн эле го, силерге келбедиби дейт. Жок, бизге келген жок, ал сурап атат. Периштелер жооп берет экен: алар силерге келген жок, ал башка Умму Хамия мындайча айтканда дозокко кеткен дейт экен. Ал келген жок дейт. Демек, мына жактагылар барып сураганы, алардын жооп бергени. Жактан өлүк барды. Ушул өлүктөн тияктагы өлгөндөр сурап атат: паланча жүрөбү деп. Бул өлүк айтып атат: менде мурда эле өлгөн эле, ал кеткен эле, силерге жолуккан жокпу? Жок дейт. Анан каякта калды анан? Бул жактан кетсе, тиякта жок. Десе, ал дозокко кеткен ал. Бул таза жан дүйнөлөр менен, имандуу руханияттар менен алар алыкы жок деп жолугуш. Мынакей. Анас разияллаху анхудан риваят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида валия ахадукум ахаху айтакфина. Фалюхсин кафанаху. Фа иннаху юб'асу фи акфанихим ва ятазавваруна фи акфанихим." Кайсы экен? Жами сагирде. Бул мындай дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: качан бирөөңөр бир тууганыңарга кепиндегенге жоопкерчилик ала турган болсоңор, анда жакшы кепиндесин. Себеп кыямат күнү тирилгенде кепини менен тирилет, жана тиякта кепини менен бири-бирин зыярат кылышат дейт. Кепини менен. Ошон үчүн мына пайгамбарыбыз айтканы: "Фалюхсин кафанаху." Бир тууганыңардын кепинин чырайлуу кылсын. Эмне үчүн? "Фа иннахум юб'асуна фи акфанихим." Кыямат күнү булар тирилгенде кепининде. Жана ва ятазавваруна фи акфанихим. Бири-бирин зыярат кылышат кепиндеринде. Имам Ахмад рахимахуллах
Musnad Ahmad kitebinde Ummu Hani Ansari radıyallahu anha enevizden rivayet kılar. Peygamberimizden soraptır enemiz. Ummu Hani Ansari degan. Ne dep? Anatazavaru idamitna ve yara ba'duna ba'dan. Biz ölgönden keyin bir-birimizni tiyakta ziyaret kılabızbı jokpu? Bu dünyadagi bir-birimizning ahvolimizni so'rab jolug'ib turadiganmiz. Bu yoqda denemiz dag'i bor, jonimiz dag'i bor. Ölgönden keyin dene toprakta kaldı, can gitti. Oşol janlar bir-birini ziyaret kılışabı bu yoqda. Keybirimizni göröbüzbü dep enemiz Peygamberimizden sorap atat da. Peygamberimiz ne dedi? Takunun nasama tayran taallaq bi şecer. Yani nasam bu el-arvah. Hatta idha kana yawman qiyama dakhalat kullu nafs fi jasadiha. Adamdın jandары бар го. Бул чымчыктай болуп, дарактарда конутко, кудум ушундай болуп калат экен. Кыямат күнү ар бир жан өзүнүн денесине келет экен. Ошого чейин тиякта бири-бирин чымчыктар кандай бири-бирин зиярат кылган болсо, бул дүйнөдө көрүп атасыңар, кудум ошондой эле зиярат кылат. İbn Abi Dunya rivayet keltirет. Bişr ibn Bara ibn Ma'rur razıyallahu anhu ölgöndө apası ayabay kaygırgan eкен, Ummu Bişr. Anan aytkan eкен ene Peygamberimizге gelip, "Ya Rasulullah, la yazalul halik yahli." Bunda aytkanda bizdin urudan Banu Salamadan adamlar birinin arkasından biri getip ölüp atat go. Soru berdi. Hal yata'araful mauta? Ölüktör biri-birin tiyakka ketkendiğin keyin tanışabı dep Peygamberimizga enemiz soru berip atat. Fa ursila ila Bişr salam. Eger ölüktör biri-birini tanışa turgan bolsa, men bu jakta ölgön kişi arkılуу balama salam aytırıp bereyin dep atat da. Balaсын аябай жакшы көргөн экен, өтө эле катуу жакшы, бардыгы эле эне баласын жакшы көрөт. Бирок бул эне өтө катуу жакшы көргөндөн ажыраганда каты кайгырган экен. Ошон үчүн Пайгамбарыбызга келип айтып атат, өлүктөр тиякта бири-бирин таанышабы? Мен балама салам айттырып берсем жеткиреби? Ай, ма'алладина ямутуна min bani Salama биздин урудан өлгөн кишилер аркылуу дейт. Faqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz ayttıdır. Ne der? Vallazi nafsi biyadi ya umma Bişr innahum la yeta'arafuna kama teta'arafu at-tayr fi ru'usi şecer. Bişir'din apası Peygamberimiz ant içip aytып. Menin canım anımın kolunda olgan Allah Teala'ga ant ölüktör bir-birini tanışat deydi. Yaktan yol ötkende bir-birin tanışat deydi bir-birini. Allah daraktın üstündeki çimçiklerge okşop bir-birinden uşun jakın bolup tanışıp oturuşat deydi. Anladın? Fakana la yahli. Yani la yamut el-halik min bani Salama illa caat ummu Bişr fetakul ikra ala Bişr salam. Oşol urudan kim ölse enemiz geletkendagi menin balama salam aytıp koyçu deydi. Ne deydi? Ölükü aytadi. Kim ölse oşol urudan tiyaka gidet de menin balama salam aytıp koyçu deydi. Fakana tursi salam ma'al amwat ila waladiha. Ölüktör menin balasına salam yetkiriyor. Allah. Biz kavurga varganda, görüstөнгө barganda, beyitke barganda, mürzege barganda ne deymiz? Peygamber bizge neni öğretti? Assalamu aleykum. Biz ne deyip salam veriyoruz? Assalamu aleykum. Aleykum degen Arapçası silerge Allah'ın salamı olsun demiş. Biz aytып atабыз da Allah'a salam verir. Demek ana taşka varıp assalamu aleykum demeysin de. Ya hiç kim yok olsa assalamu aleykum demeysin de. Sizlerge kimde salam verip atasınız? Uyga varıp, koyga varıp assalamu aleykum demeysin de. Ya atka varıp assalamu aleykum atın dep anday salam yok da. Ya Biroq ne deb aytib kelmiz? Assalomu alaykum. Ahlal diyar.
Minal mu'minin wal muslimin. Ey момын мұсылмандардың тұрақ жайы, сіздерге Алланың тыныштығы, саламы болсын деп саламдаш отырамыз. Біздің саламымызды қандай ұғат, қандай жауап береді? Бұрынғы сабақтарда өткенбіз. Инна иншааллаху бикум лахиқун. Біз сіздерге Құда қаласа барып жолығамыз деп отырамыз. Ас'алаллаху лана ва лакум ал-афия. Алла Тағаладан мен сұранам, бізге да сіздерге дағы амандық берсін. Жамандықтан сақтасын. Қабырда дағы Алла Тағалам сіздерді жамандықтан сақтасын, шуны сұрайын. Қабырды фитнасынан, азабынан сақтасын, сіздер үшін шуны сұрайын. Афият сұрайын. Деп, ошол жерге қабырға барып, өліктерге айтып отабыз. Мен Алладан сілер үшін деп, сілер үшін деп сұрап отабыз. Шон үчүн иншалла кабырга барганда сүннөтүн, кабырга барганда зияраттагы сүннөт жолу биз жатташыбыз керек, билишибиз керек. Өтүп баратсаң деле барып салам айтып койчу. Атайы даже зиярат, атайы максат кылып барыш керек кабырга. Сөз бирөө өлгөндө эмес, сабак алуу үчүн, пайгамбардын сүннөтүн аткаруу үчүн. Мусулмандардын кабыры болсо эле болду, барыш керек. Тууганың өлсө деле, тууганың эмес болсо деле мусулмандын кабыры бар. Пайгамбар айтқан зуру кубуракум, кабырларыңарды зиярат кылып туруңар, силерге ахиретте эстетет дебеди. Мынакей, эми кабырга барганда биз мындай кылып салам айтып атабыз. Бул энебиз ушу Бани Саламада ким өлсө, ошол аркылуу баласы Биширга салам айттырат экен да. Айтып койчу депчи. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды зиярат кылып, пайгамбарыбызга салам айтуу кандай ал? Пайгамбарыбыз айткан, ким мени зиярат салам айтса, мен саламын угам, саламына жооп берем деген. Бирок биз укпайбыз жоопун. Руханият пайгамбарыбыздын кандай күчтүү. Ким мага салам айтса, мен анын саламына жооп берем. Жана мага ким салават айтса, мен ага жооп берем, Алла ага 10 салават айтат. Периштелер салават айтат. Мен өзүм ага саламына жооп берип салам айтам. Эми зиярат кылгандардын эң урматтуусу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Эми пайгамбарыбызды зиярат кылганда барып салам айтыш керек. Бул шариатталган. Бул жактан деле салам салават айтабыз, мисалы саллаллаху алейхи ва саллям деп. Салаваттагы саламда. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва саллим. Саламдагы салаваттагы айтабыз. Намазды окутканда ассаламу алейка айюхан наби деп салам берип атпайбызбы? Салават айтып атабыз. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад деп салават. Пайгамбарыбыз айткан, Алла Таалага таандык ушундай периштелер бар. Дүйнөнүн булуң бурчунда жүрүшөт. Алардын иши, максаты только салават жеткирүү экен да. Мусулмандын тилинен салават чыккан замат алар алат экен дагы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга алып барып, паланчанын баласы паланча, паланчанын кызы паланча сизге салам айтты, салават айтты деп жеткирет. Пайгамбарыбыз мага жеткирет деген. Өзгөчө 4-күнү, жуманын күнү. وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. Мынакей, кандай дагы чырайлуу шериктеш. Бул Алла Тааланын тарабынан бул айкөлдүүлүк. Албетте Алла субханаху ва тааладан баарыбыз дуа кылып суранабыз. Аллахым өзүнүн айкөлдүү фазлы карамы менен баарыбызды адамзаттын мырзасы, калктын эң ыйыгы Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям менен ахиретте бир кылсын. Билал деген сахабаны угуп жүрөсүздөр. Билал ибн Рабах радıyallahu anh. Бул өлүм төшөгүндө мына деп өлүмдү белгиси келип атканда аялы ыйлаган. Кайгырып, башымдагы кайгы деп. Билал разıyallahu anh не деген? Сүйүнгөн. Мына өлүм келип атат деп, кубанычтуу өлүм деп, кош келипсиң деп сүйүнүп атат. Эртең Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жолугам, эртең сахабаларына жолугам дейт. Кимге жолугам дейт? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жана сахабаларына жолугам дейт. Аялы болсо ва хузна деп арабтар ушинтип иншалла кайгысын. Башымдагы кайгы деп ыйлап атса, болсо эмне дейт?
О тараба. Гадан алқал ахибба Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ve hizba. Bana da şiir aytani. Erten men süykümdülerime, dostlarıma Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem jana anın sahabalarına jolgam degen. Demek Bilal razıyallahu anh yastabşir ayyalqa. Ne dep sүйünүп atat, ölümgende sүйünүp atat. Men paygambarыбызга жолгам деп sүйünüp. Жана sahabalar menen барзакта биригем деп sүйünүп atat. Bu söz кандай деген маани? Тияқта жолугушу бар экен. Алардын ишеними, сахабалар булар. Пайгамбарыбыздын тарбия кылган сахабалары, пайгамбарыбыздан үйрөнгөн булар. Булар канча деген акыйкат нерсени. Ошончо хадисте келет, ким Аллага жолукканды жакшы көрсө, Алла дагы ага жолукканды жакшы көрөт. Ким Аллага жолукканды жек көрсө, Алла дагы ага жолукканды жек көрөт. Демек, бизди жараткан Алла өзү жоктон бар кылып алып келди, кайра өзү алып кетет, ал өзү билет качан кылаарын. Бирок биздин жүрөгүбүздөгү ишеним, Аллага болгон мухаббат бул ашып туруш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мирач кечесинде ойго абалында бардык пайгамбарларга имамчылык өттү. Денеси менен жана руху менен. Только рух түш эмес булчу. Бардык пайгамбарларга кантип имамчылык өттү? Демек пайгамбарларды барды келди. Бардына жолукту, пайгамбарыбыз сүйлөштү пайгамбарлар менен. Пайгамбарыбыздан мурда Иса пайгамбар качан өткөн пайгамбарыбыз экөөнүн ортосу канча? 600 жыл деп кой. Иса пайгамбарга экинчи асманда жолукту. Иса пайгамбар өлгөн эмес, тирүү. Кыяматка жакын түшөт. Дажжалды өлтүрөт. Адилеттүүлүктү орнотот, Кур'ан өкүмүн жүргүзөт. Яжуж Мажуж деген балекет чыгат. Өтө бузуку, зыяндуу махлук. Эмнени көрсө жейт, эмнени көрсө ичет, эчтеке нерсе калбайт. Адамдардын баары Иса пайгамбарга келет, арызданып, не кылабыз деп, ага туруштук берүү кыйын, мүмкүн эмес. Иса пайгамбар ага туруштук бере албай, эмне кылат? Тур тоосуна качып чыгат. Иманга келген адамдарды ошо Тур тоосуна, Сайна деген өрөөн бар, ошо алып чыгат. Муса пайгамбар Алла Таала менен сүйлөшкөн, Тур тоосуна Таврат түшкөн тоого алып чыгат. Булар жер бетин каптап бардыгын эч нерсени калтырбайт. Кийин Иса пайгамбар ошондо жегенге эчтеке жок. Субханалла, Муслим шарифте риваятында келет. Ошол Яжуж Мажуждан качып тоого барганда жегенге эчтеке жок. Булардын субханалла азыгы болот дейт. Алхамдулилля, Алланын зикри менен курсагы тоюп турушат. Кээ бир риваяттарда келет, ошондо Иса пайгамбар дуа кылат экен, я Алла, бизди сакта мыналарды жок кыл дегенде, Алла Таала анан аларга ушундай эпидемия оору берет, кырылып калат. Бирок аалам сасып кетет. Адам жашоо мүмкүн эмес. Дагы дуа кылат, я Алла, мына сасыктыктан бизди сакта булардын эмесинен. Анан жамгыр жаадырат анан. Ага чейин Алла Таала өзүнүн казынасынан куштарды жиберет, ар бирин көтөрүп, океандын кайсы бир бурчуна алып барып ыргытып, жамгыр жааганын анан тазаланат. Иса пайгамбарга пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам экинчи асманда жолукту. Муса пайгамбарга, Иса пайгамбарга булардын бардыгына жолукту. Ибрахим пайгамбар жолукту. Алар кыямат качан болот деп өз ара кеңешип атышкан экен. Бардыгы айтышты, кыямат Алла билет, Алла билет. Эч ким Алла субхана, Алла Тааладан башка эч ким кыямат билбейт. Качан болорун билбейт. Бул сүйлөшүүлөр кай жерде болуп атат? Рухтары кандай сүйлөшүп атат бири-бири менен? Пайгамбарыбыз Юсуп пайгамбарга жолукту, Харун пайгамбарга, Ибрахим пайгамбарга, Муса пайгамбарга, Адам атага жолукту пайгамбарыбыз. Адам ата качан өткөн? Демек барзах ааламында жолугушу бар. Барзах ааламында мына бири-бирин тааный турганы, бири-бирин жолуга турганы, булардын бар нерсеси бар. Албетте, пайгамбарларга бул өзгөчө. Пайгамбар эместерге, машаалла, иманы күчтүү сахабаларда деле Аллаху акбар,
Кандай деген алардын окуялары айтылат. Караматул аулия хаккун, биздин акыйдада олиялардын керемети акыйкат деп ишенебиз. Олиялар булар пайгамбар эмес. Бирок иман амалда пайгамбардын аркасынан толук ээрчи келди. Булардан ушундай акылга каршы, адатка каршы көрүнүштөр пайда болсо, буну карамат деп коет. Булар хак деп биз эсептейбиз. Аллаху акбар. Bir окуя Sabit ibn Qays ibn Shammas деген болгон экен. Бул сахаба болгон. Радияллаху анху. Имам Багави, Ибн Мундир, Табарани, Хаким ушулардын бардыгы риваят кылган. Азыр мына бул өтө кызыктуу окуя. Sabit ibn Qays Shammas радияллаху анху сахабанын окуясы. Ата Харасани рахматуллаху алейх айтат, Мадинага келсем, ансарлардан, мединалыктардан бир кишиге жолугуп калдым дейт. Мен ага айттым дейт. Хадисни хадиса Сабит ибн Qays ибн Шаммас. Айтат, Хадис ибн Шаммас, Сабит ибн Qays ибн Шаммастын окуясын айтып бериңчи депчи. Ал ансарлык Мединада тур кеттик депти. Кул мая. Фанталакту мааху, ошо менен жөнөдүк дейт. Хатта дахалту ала имраа, бир энеге барып жолуктук дейт. Факала ансари, ошол киши, мединалык киши буга айтыптыр. Хадихи бинту Qays ибн Шаммас. Мына Qays ибн Шаммас барго, ошонун кызы болот деп. Фасалха амма бадалака. Сиз эмнени сурайын дейсиз, ошодан сураңыз деп. Анан кийин ол айтыптыр. Сиз атаңыз тууралуу айтып бериңизчи деп. Сиздин атаңыз Сабит ибн Qays ибн Шаммас кандай эле деп. Анан ал эне айтып бериптир мындай деп. Мен атамдан уккамын. Алла Таала пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга аят түшүргөндө: "Я айюхаллазина аману", эй имандуулар, "Ла тарфау асватакум фаука саутин наби", силер үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө. Пайгамбардын үнүнөн үнүңөрдү бийик көтөрбөгүлө. Мурда кичине аз-маз үн чыгарып сахабалар бири-бирине айтып үйрөтүлө да, а бул өкүм келгенде баардыгы үн чыкпай калышты. Эмне үчүн? Андан кийинки буйрук келди. Силер адепсиз кыла турган болсоңор, амалыңар текке кетип калат, билбей каласыңар депчи. Бар амалыңар жок болуп калбасын. Бул Хужурат сүрөсүндөгү аят бул кызы айтып атат, атам дейт. Үйгө кирди дагы эшикти жапты, ыйлай баштады. Не деди? Ыйлап, эч жака чыкпай койду эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам атамы таппай калды. Анан сураптыр. Сабит каякта өзү көрүнбөйт го? Не болду деп. Сахабалар айтыштыр. Билбейбиз эмне болгону. Ла надри машану. Гойра аннаху кад аглака алей баба байтихи ва хува ябки фи. Ушул кабар келди, үйүнө кирип эшигин жаап алыптыр да, ичинде ыйлап атат экен деп. Ушуну айтышты. Пайгамбарыбыз издеди. Сабит көрүнбөйт, каякта жүрөт депчи. Пайгамбарыбыз анан бир кишини жиберет. Бар, Сабитти чакырып кел дейт. Фа арсала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Фа саалаху, чакыртат дагы, анан сурайт, эмне болду? Ма шаанук? Сага эмне болду? Бул айтат, я Расулаллах, Алла Таала сизге аят түшүрбөдүбү дейт. Ва ана шадиди саут, бул үнү катуу экен да бул кишининчи. Кээ бир адамдардын үнү табигый акырын чыгат, жумшак чыгат, кээ бирлердин үнү табигый катуу чыгат. Бул үнү катуу чыккандардан экен да. Мынакей мен үнүм билип билбей көтөрүп алышым мүмкүн. А Куранда Алла Таала үнүңөрдү көтөрөлө деп буйрук келди. Эгерде билбей көтөрүп алсам, мен амалымдын бардыгы текке кете турган болсо мен кандай болом? Ошон үчүн ыйлап үйдө отурам деди да. Пайгамбарыбыз айтты, сен аларга кирбейсиң деди. Сен аларга эмне дейсиң? Сен алардан эмессиң. Алла Таала эскерткен амалдары текке кете турган адамдардан эмессиң. Ласта минхум. Бал таиш би хайр ва тамут би хайр. Пайгамбар ушул сөздү айтты. Сен жакшы жашайсың, жакшы өлөсүң. Ушуну айтты. Сенин жашооң жакшы болот деди, өлүмүң жакшы болот деп. Эми пайгамбарыбыз күбөлүк берип атса, пайгамбарыбыз айтып атса, таишу би хайр ва тамуту би хайр. Жакшылыкта жашайсың,
жакшылыкта өлөсүң деп атса, бул не деген? Иманда деген сөз да. Ушундай деп айтат. Qalat, andan keyin qiz aytadi. Summa anzalallohu ala nabiyyi sallallohu alayhi vasallam innalloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Mынандай аят түштү. Бул кызы айтып атат. Атасы өтүп кеткен дүйнөдөн. Алла Таала пайгамбарыбызга аят түшүрдү. Алла Таала керсейген текеберлерди жакшы көрбөйт деген. Кыйынсынгандарды жакшы көрбөйт. Мухтанын фахур, боюн көтөргөн, кыйынсынган жакшы көрбөйт. Бул Сабит дагы үйүнө кирип кетти. Эшигин жаап, дагы ыйлады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Сабитти таппай айтты: "Сабитке эмне болду? Каякта көрүнбөйт көзгө?" Дегенди айтышты сахабалар. "Я Расулулла, биз билбейбиз, бирок үйүнө кирип кетип, ыйлап атат деген кабар келди. Ошону эле билебиз" dedi. Пайгамбарыбыз дагы ага киши жиберди, дагы чакыртып, "Эмне болду сага Сабит?" десе, ал айтат: "О Алланын элчиси, сизге аят түштү го. Инналлаха ла юхиббу кулла мухталин фахур деп. Валлахи инни ла ухиббул жамаа. Мен жакшы чырайлуу кийингенди жакшы көрөм. Коомумда жетекчилик кылганды жакшы көрөм. А мына жердеги аяттын мааниси эмне болуп атат? Өзүн жакшы көргөн, жетекчиликти жакшы көргөн, коомду жетектесем, жакшы кийингенди жакшы көргөн. Демек Алла Таалам жакшы көрбөйт деп айтып атат го" десе, пайгамбарыбыз айтты: "Сен ага кирбейсиң." Бирок мындай деп айтты: "Ласта минхум бал таишу хамидан ва тукталу шахидан." Мындай деп ушунусунда мындай сөз айтты: "Сен" деди, "макталган, жакшы жашоону жашайсың, жана шейит болуп өлөсүң" деди. Не деди? Шейит болуп өлөсүң деди. Пайгамбарыбыз кимди ушундай деп айткан болсочу, пайгамбарыбыз вахийни сүйлөгөн, ал точно шейит болуп өлөт да. Ушу сөздү айтты мындай. "Ва юдхилакаллахул жанна бис-салам." Алла сени бейишке амандык менен киргизет деди. Хамидан, макталган жашоону жашайсың. Тукталу шахидан, шейит болуп өлөсүң. Андан кийин эмне болот? Юдхилакаллах бис-салам. Юдхилакаллахул жанна бис-салам. Алла сени бейишке кирет, амандык менен киргизет сени деди. Эми бул шейит болот эми. Шейит болгон окуясын угуңуз. Ямама деген газат болгон. Ошо энебиз айтып берип атат. Качан Яумул Ямама болгондо, Ямама газатында Халид ибн Валид радиаллаху анху Мусайлама каззапка чыккан эле. Мусайлама каззап дегенди уксаңыздар керек. Пайгамбарыбыздын доорунда мен дагы пайгамбармын деген жалганчы чыккан. Ошонун аты Мусайлама каззап. Аты ким экен? Жалганчы Мусайлама. Пайгамбарыбыздын доорунда эле. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөндөн кийин бул өзүнө чакыра баштады. Мен деле пайгамбармын. Мен келгиле мындай депчи. А бул жалганчыны өлтүргөнгө Халид ибн Валид чыкты. Ошо менен чогуу Сабит дагы чыкты баягы киши. Чүнтү өлтүрөбүз деп чыкты да. Анан бул Ямама согушу өтө оор болгон да. Аябай көптөгөн карылар ошол жерде шейит болгон. Өтө кыйын болгон. Кыскасы айтканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалары ушул жерден оор күндө Сабит айтат: "Лисалим маула Аби Хузайфа ахаду курра'у сахаба би саутил хасан." Абу Хузайфанын кулу бар эле, Салим деген. Укмуш Куранды окуйт эле, чырайлуу үн менен. Ошого айтып атат радиаллаху анху мажмаин. Кала лаху Сабит: "Ма хакада куна нуқатил." Сабит айтат: "Биз пайгамбарыбыздын доорунда мындай согушпайт элек" дейт. Давай, азыр дейт, биз качпайбыз дагы, ушул жерде окопты казып ушул жерде калабыз, до конца турабыз деди да. Экөө тең окопко аң казышты дагы. Kullu wahid yani niyet summa hafara kullun minhuma li nafsihi hafratan. Her biri özüne uşunday aң казып алды, окоптой кылып казып алды. Muhammed aleyhin qawm fasabata hatta qutila. Ошол жерде ана булар бекен туруп, до конца согушту, бирок экөө тең өлтүрүлдү, шейит болду. Салим, Маула Абу Хузайфа бул дагы, экинчи Сабит бул дагы экөө тең ошол жерде шейит болду. Эми шейит болгондон кийин окуяны караңыз. Wa kanat ala Sabit yawmadin dir'a lahu nafisa. Bunun sotu var ekan, sot. Sabittинчи
Болгондо дагы өтө мындай баалуу, жөнөкөй эмес, баалуу, жакшы экен да. Бир киши мусулмандардан өтүп баратып, бул өлүп калган да. Ошол соотту доспех деп коебу, ошону алат дагы алып кетет. Сабит өлгөн. Аны алып кетип калат. Так. Фабайна рожинал муслимин наим. Бир мусулман уктап аткан экен. Атаху Сабит ибн Кайс, Сабит ибн Кайс анын түшүндө келет дагы, ага айтат: "Эй, уктап атканга айтат. Мен сага осият айтамын" дейт. Сен буну жөнөкөй эле түш деп айтпагын, ойлобогун, текке кетирбегин. Мен сен айтканды кылгын дейт. Болсо шейит болгон ал. Буга келип түшүндө айтып берип атат. Не дейт? Мен кече шейит болдум дейт. Инни ламма кутилту амс, кече өлтүрүлдүм дейт да. Марраби рожимнал муслимин, мусулмандардан бирөө өттү дагы, менин баягы соотумду, согушка кийген кийимимди алып кетти дейт. Алып кетти, анын жайы каякта дейт? О, аскерлер турган жердин эң четинде дейт. О манзилуху фи ахсан аскар. Ва инда хибаихи фарас. Жана анын палаткасы бар, ошо палатканын жанында аты бар. Мени сен палатканын ичине кире турган болсоң, ал жерде ээр токум турат. Ээр токумду алсаң, казан турат. Казанды алсаң, менин соотум турат дейт. Шейит айтып атат буга. Ошону сен аласың дагы, мейлиби? Ошону аласың дагы, сен мусулмандардын аскери Халид ибн Валидке айткын дейт. Ушунун бардыгын айтып берди бугачы. Анан баягы киши келди дагы Халид ибн Валидке, кайдыл жашты. Ошого айтып кой, ошол менин сотумду алсын дагы, качан Мадинага барганда пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын халифасы Абу Бакр Сиддик разияллаху барганда, ошого айтсын дагы, менин мойнумда карыздар бар. Ошо сотту сатып, карыздарымды төлөп койсун деп атпайбы? Түшүнөсүзбү? Ушундай деди. Мыналар кылып койсун. Дагы айтып коеюн, бул сага жөнөкөй, бул жөн эле түш эмес деп атат. Текке кетирбе да, мен айтканымды кыл дейт. Демек, анда хада манам ва руяху хак. Бул түш акыйкат түш деп айтып берип атат. Баягы киши Халид ибн Валидке келди дагы, түшүндө көргөндү полный айтып берди. Халид ибн Валид бир кишини жөнөттү. Бар, карап келгилечи деп азыркындай айтты эле. Барса, ошо аскерлердин эң четинде точно ошондой бир палатка турган экен, жанында ат байланып турган экен. Палатканын ичине кирсе, ээр токум турат. Ээр токумду алса, казан турат. Казанды алса эле баягы Сабит шейит болгондун соту турат да. Ошону алып келди, алдыртты. Алдыргандан кийин Мадинага булар кайтып келишти. Кайтып келгендеги баягы түш көргөн киши бар го. Сабит түшүндө келип айтпадыбы? Ошо түш көргөн киши Абу Бакр Сиддик разияллаху анхуга келип туруп айтып берди. Мына ошоно карызы бар экен, мага осият кылган, керези кылган, ошону мен сизге жеткирип кой деп айт деген, ошону айтып коеюн деп бардыгын айтып берди. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху фаажаза васиятаху, яни васията Сабит радияллаху анху ба'да маутихи. Бул осият керез өлгөнгө чейин айтылат да. Бул өлгөндөн кийин айтып атат да. Ушуну Абу Бакр Сиддик разияллаху анху өлгөндөн кийин кимдин керезин кабыл кылган десе, сиз айтыңыз. Сабит деген разияллаху анху, Сабит ибн Кайс ибн Шаммас деген, мына ушунун керези кабыл кылган да. Будан башка эч кимдики кабыл кылган эмес. Анан кийин ошо осиятына карап туруп, баягы сотун согушка кийген кийимин саттырып, карыз-парызына берген да. Вала ю'лам ахад минал муслимин жувизат васиятуху бa'да маутихи гайра Сабит ибн Кайс ибн Шаммас радияллаху анху. Мусулмандардан өлгөндөн кийин керези кабыл болгон бир эле киши ушул эле бар. Bundan башка бирөө дагы жок. Ал ким десе, Сабит ибн Кайс ибн Шаммас радияллаху анху. Эми бул окуяны айтып бердик. Бул окуядан эмнени айтмакчыбыз? Эмнени, кайсы ишенимди, кайсы көз карашты карманмакчыбыз? Бул жерде далил. Барзакта адамдар кеткенден кийин бу дүйнө элине дагы жолугушуу, аларга анча-мунча айтуулары бар экен да. Кандай? Түш аркылуу. Түшүндө чоң атаң көрүп калдың, таң көрүп калдың, ата энеңди көрүп калдың, өтүп кеткен.
дос туганыңды көрүп калдың, сага келип айтып атат, мындай тигиндей депчи. Албетте тугандар, бардыгы эле түш чын боло бербейт. Түш үчкө бөлүнөт. Кээде Алладан, кээде шайтандан, кээде напсиден. Макулбу? Жакшы түштөр бардыгы Алладан болот. Ошондой кылып, эгерде түштө албетте түш бул тугандар далил эмес. Мисалы карап тур, түштө келди да сен намаз оку, бирок 5 убакыт намаз эмес, 4 намаз окуй берсең сеники боло берет. Бул шарият менен болбойт бул. Өзү намаз окубай жүрөт элең, сенин бир тууганың же болбосо бирөө түш өлүп калган киши келип айтты, сен намаз оку, 5 убакыт таштабай жүр. Бул бекем кармай эми. Бул жөнөкөй сөз эмес сага. Чүнкү же болбосо мына арамды ташта деди. Ошого окшогон. Эгерде шариятка лайык эмес, шариятка каршы келген туура эмес нерселер болсо, бул ташна шайтандан. Макулбу? Напсиден деген мындай аралашма түш бар го. Анда жакшы түш көрсөң, жакшы адамдарга жорутсаң, анан эч кимге мындай айткандын кереги жок. Машаалла, жакшы түш бул мубашират деп коет тугандар. Алла Таала жакшы түш аркылуу мусулмандарга жардам берет. Ошон үчүн түш дагы жөнөкөй эмес. Пайгамбарлардын түштөрү албетте аларга вахий болот, кудайлык кабар болот, чын болот. Бирок пайгамбар эместердин түшү тугандар бул шарият болбойт. Албетте сизге колдоо, сизге ушундай бир күч кубат, шариаттын чегинде айтылган болсо, өтө жакшы нерсе амалдар болот. Мынакей. Бул эми сахаба ушундай кылып түшүндө тирүү адамга келип өзүнүн бардык эмелерин айтып, керезин айтып атса, түш аркылуу келип туруп сүйлөшүп кетип атса, каерде эмне экенин айтып, осуяттарын бардыгын айтып атса, кандай бул барзах ааламында, бул дүйнө ааламында турат, тиги барзахта турат экөөнүн сүйлөшүүсү. Текке кетирбе деп айтып атат. Бардыгын айтып. Мен кече шейит болдум деп атат. Мына жерде меникин алып кетип калды деп атат. Анан каерде экенин точно айтып, бардыгын айтып, андан кийин керезин дагы айтып атат. Эми бул сахаба пайгамбар эмес. Сиз пайгамбарды кандай деп ойлойсуз? Эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айта турган болсо кандай? Махлуктарды кайра жаратуу. Bunun dalilleri. Bir nerseni bilin tuğanlar, Müslüman deyip kimde aytабыз dese, ölgöndөн kийин tirilgenge işengende Müslüman deymiz. Biz azı kандай tirүүбүз, 100% işenебиз o. Ölgöndөн kийин da kayra tirilebиz, kuddu muşunda 100% işeniş gerek. 99 bolboyt. 100'gө 100. 100'gө 100. Bugün uşul işenim alsıragan sayın, bugün uşul işenimge şek күмөндөр каптаган сайын, биздин амалдарыбыз бузулуп атат да. Эгерде өлгөндөн кийин мен тирилем, мен чоң суракка жооп берем, Алланын сотунун алдында турамын, ар бир сөзүмө кылган ишиме жооп берем деген сезим келсе, бүгүн арам нерселерди адам кылбайт. Kokustан adашып кылып алса да, тез андан кайтып кечирим сурайт Алладан. Сепертеге жооп берүү күн бар да. Эмне үчүн бүгүн зулумдук кылып атат? Эртеге жооп берүүгө ишеним жок. Эмне үчүн уурдап атат? Эмне үчүн жамандык кылып атат? Эч ким көрбөйт деп. Алла, периштелер барды көрүп атат. Себеп өлгөндөн кийин тирилүүгө ишеним алсыз. Эгерде ишеним бекем болгондо, бүгүнкү күндө мына арам иштерди көрбөйт элек да. Zulumduktарды көрбөйт элек. Күндө zulumдуктун чеги жок азыр. Биринин акысын бири тартып алмай, биринин акысын бири жемей, биринин акысына бири кирмей, биринин акысына бири кол салмай. Ушунун бардыгы мынакей. Ахиретке болгон ишенимдин алсыздыгы, өлгөндөн кийин тирилгенге ишенимдин жоктугу, кыямат күндө суракка жооп берем деген жоопкерчилик сезим өлүп калгандыгы мына ушуга алып келди да. Куран айтып атат.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, сахабаларды ушуга тарбиялаган. Ар бир сөзүң жазылат, ар бир кылган ишиң жазылат, эртеге кыямат күнү ошого жооп бересиң деп. Ошон үчүн булар көп сүйлөбөйт эле. Амал, ихлас, ойбой, Кудайдан коркуп турат эле ар дайым. Ар бир сөзүнөн, жакшы сөзүнөн үмүт кылат эле. Мен ушул жакшы ишинен үмүт кылат эле. Анча сахабалар үйү узак мечиттен. Жакыныраак келип албайсыңбы, көчүп келип албайсыңбы? Жок, жок, жок. Мен ушактан узактан келем. Эмне үчүн? Ар бир кадамыма соопту үмүт кылып келем дейт. Күнөөлөрүм кечирилгени деп, ар бир кадамга. Келгениме дагы, үйгө кайра кеткениме дагы дейт. Карачы. Кандай келгениме, мечитке келгениме соопту үмүт кылсам, үйгө кеткениме да ошончо соопту үмүт кылам. Пайгамбарыбыз айтканда, пайгамбарыбыз айтты: "Сен кандай Алладан соопту үмүт кылсаң, ошонун баары сага берилет" деп. Ошон туугандар, мына нерсе ахиретте берилет, сыйлыгы берилет, сообу берилет, даражасы берилет дегенге ишениш керек. Кудай сактасын, туура эмес алдасаң, жазасы берилет. Көрө албастыктын, ушактын, арам нерселердин бардыгынын жазасы берилет. Берилбей койбойт. Күнөөнүн жазасы сөзсүз. Сооп иштин сыйлыгы сөзсүз. Кыямат күндүн бир аты Яумул Хасра. Өкүнүч күн. Адам баласынын бардыгы өкүнөт экен кыямат күнү. Кыяматтын Куранда 30дан ашык аты бар. Алымдарыбыз хадистен жана башкалардан 100ге жакын атын санаган. Кыямат күндүн бир аты өкүнүч күн. Кафырлардын өкүнө турган күнү түшүнүктүү эле, ачыкта, айдан ачык. Себеп кыямат күнү барганда, мусулмандар сыйлык алып атканда, булар өкүнөт. Ай, ыйман келтирбеппиз, жакшы амал кылбаппыз, бүгүнкү күндө мындай сыйлык алмак элек деп өкүнөт. Ал ачык эле. Бирок мусулмандар дагы бейишке киргендер да өкүнөт деп атпайбы? Пайгамбарыбыз айтты: "Бейиште эч кандай өкүнүч жок, бир гана өкүнүчтөн башка." Ал кандай өкүнүч экен десеңиз, бу дүйнөдө Алланы зикирсиз өткөргөн убакытка өкүнөт экен. Бейиштер да өкүнөт экен. Эмнеге өкүнөт экен? Дүйнөдө Алланы эстебей өткөргөн убакыт үчүн ошого өкүнөт экен да. Ох, Алланы эстеп, зикир менен өткөндө ошого канча дагы сооп алмак элем, канча даражам бийик болмок эле деп ошого өкүнөт экен. Демек, жакшы амалды аз кылган үчүн өкүнөт экен. Жакшы амалды көп кылып алганымда ушунчалык улуу дагы соопторду, сыйлыктарды, даражаларды алат элем деп өкүнөт экен. Ошон үчүн туугандар, биз бекер сөздөн көрө зикирди күчөйтөйлү. Бекер нары бери жүргөндөн көрө жакшы амалдарды көп кылып алайлы. Көп садака, көп дуа, көп адамдардын көңүлүн көтөргөнгө, көп жакшылыкка шерик болгонго, жакшылыкты жайылтканга өтө мүмкүн болушунча тирүү кезибизде көп жакшы ишти кылып алайлы. Өкүнүч күн келет ат. Ошон үчүн туугандар, мынакей азыркы кайра тирилүү маселесине буну биз бул кайыпта. Бул некене? Бул кайыпта. Бул көзгө көрүнүп ишене турган нерсе эмес да бул. Бейиш кайып, тозок кайып, эсеп китеп, кайра тирилүү, кабырдагы азап, рахат бардыгы кайыпта. Ошон үчүн биздин ыйманыбыз кайыпка. Бисмилlah. Алла Кур'анда айтат: "Ба'дауду биллахи минаш шайтанир раджим. Сумма иннакум бa'да залика ламайитун. Сумма иннакум яуман киямати туб'асун." Карачы, Кур'ан-ы Каримдин бир аяты бизди не дейт? Жүрөктөрдү нурлаш үчүн келген, акыйкатты баян кылыш үчүн түшкөн Кур'ан-ы Карим айтып атат: "Ал кийин дейт, албетте силер сөзсүз bundan keyin өлөсүңөр" дейт. Жоктон Алла Таала бизди жаратып, кандай жараткан этаптарын, процесстерин, бирин артынан бири болгондун бардыгын айтып берип туруп, неематтарын, асмандагы, жердеги, экөөнүн ортосундагы бардыгын айтып, эми акырында айтып атат: "Ушулардын баарын кылгандан кийин силер бул дүйнөдөн кетесиңер. Калып калбайсыңар. Бул уже чечим, бул однозначно. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, сага жагабы, жакпайбы, кызыктырбайбы, сен кетесиң сөзсүз өлөсүң. Андан кийин силер кыямат күнү кайра сөзсүз тирилесиңер" деп атат да. Өлгөнгө ишенесизби?
Кайра тирилгенге кудду ушундай ишениңиз. Жоктон бар болгонуңузга ишенесизби? Жоктон бар болгонуңузга ишенесизби? Акылы бар киши ишенет го дейм. Аркага жашоого кайтса эле адам баласы акыйкатты табат. Учурдагы чечим менен акыйкатты түшүнбөйсүң. Аркага кайтып барсаң, мен 73-жылы дүйнөгө келгем, 72 дүйнөдө жок элем. 70-жылы совсем жок экем. Ишенесизби ушуга? Ишенбейсиз. Любой өзүн карасаң эле болот да. Эми буга бул ишендиң, ладно, сен жок элең келдиң бу дүйнөгө. Эми орус айтмакчы, рано или поздно сен бу дүйнөдө кеткенге ишенесизби же калып кетесиңби ушул жакта? Мейли 100 жыл жаша, 150 жыл, бирок кетесиңби же кетпейсиңби? Же кеткиң келбей атабы? Матаннас хаттал анбия. Сиз биз жөнөкөй адамбыз да. Адамдардын асылдары бар го, пайгамбарлар, ошолор өлгөн да. Биз жөн эле кетебиз да. Алла Кур'анда айтып койду го. Куллу нафсин даиқатул маут. Ар бир жан өлүмдүн даамын татат. Сөз. Пайгамбарлардын пайгамбары дүйнө менен коштошуп кетти. Сиз биз калабызбы буякта? Биздин күчтүүлөр, бизден кыйындар, бизден сулуулар, бизден акылдуулар кечти го дүйнөдө. Лениндин убагында, Сталиндин убагында бирөө калды азыр. Ата мекен согушка катышкандар, мына 45-жыл кечеле, азыр 100 жыл боло элек пока. Канча калды Кыргызстанда? 9-май келе атат. Канча калды? Эч ким калбады. Мен мына 2-3 күндө айылга барып келдим да. Намазга келсем, 5 жыл мурдагы аксакалдар жок ужечи. Биринчи сапта турчу эле намаздачы. Тиги гана жок, азанчы гана жок, дуа берген аксакал гана жок. Фаланча аба гана, фаланча ажы гана жок. 5 жыл мурда эле бар эле ошолорчу. Чекеден жок. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an tuğanda aytıp koyup turganda. Jok elеңер, жакшы ишендиңер да, всё. Азыр дүйнөгө келдиңер, сыноо үчүн келдиңер. Өлгөнгө ишенесиңер, ишенбейсиңер, ишенесиңер. Эми кайра тирилгенге адам ишенип кое бер. Кайра тирилгенге эмне кылып кое бер? Албетте бул гайыптагы процесс болгондуктан шайтан сага азгырык алып келет. Сен шайтанды укпа, акыйкатты ук. Кур'ан акыйкат китеп. Кур'ан кандай китеп? Акыйкат китеп. Hak kitap olup Kur'an'da. Вообще şek yok burada. Başındalı kitaptın Kur'an'da başındalı hem kitapta okutup gireyim desen, Kur'an menen tanışayım desen, Kur'an'da okuyunca emne varken desen en birinci aytır. Kur'an'da şek yok deydi sana. Ne deydi? Bu sana jomok emes deydi. Bu jer bojomoldu nerse emes. Gümöndü nerse yok. Alif lam mim. Zalikel kitab la royba fi. Bu kitapte вообще şek yok. Allah Teala'nın tarafından düşürülgönünü Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam var. Вообще şek yok burada. İçinde gram bir sözünde şek yok. Bu hak kitap. Hakikattir. Şu hakikatli ayakına aytıdır. Summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Mına uşul nerselerden keyin жашайсыңар, ырыскыланасыңар, жердин үстүндө суу, чөп, жем, бардык нерселерди колдоносуңар, асманды пайдаланасыңар, күндөн пайдаланасыңар, шамалдан, суудан пайдаланасыңар, оттон пайдаланасыңар, жерден пайдаланасыңар, силерге жубай жаратып бердик, алардан пайдаланасыңар, бала чакаңардан пайдаланасыңар. Учур келет, все, болду. Эми кетесиң. Бирок кеткенден кийин ага ишенип атасың, кетесиң. 100-гө чыгасың, 200-гө, бир кетесиң. Бирок андан кийинкисине ишениш керек болуп атат. Ошону Кур'анда Алла сумма иннакум яуман кыяма. Кыямат күнү ошол каерде көмүлсөң, ошол жерден кайра тирилесиң. Summa innakum yawman qiyama tub'asun. Kayra tirilesin. Kayırdı. Kimdin toprağı? Allah Teala insanı topraktan yaratkan. Kayısıl жердин toprağından jaralsan, oşol жердин toprağına varıp gömülesin.
Бирөө айылда өлүп калып, пандемияда Москвада көмүлүп калды. Аллаху акбар дедим. Алла Таала рахматын алсын. Бизде Юсуф деген дамыла болгон. Баткендик болот эле. Баткендик казы суу иштеп жүргөн, көз комиссия иштеп жүргөн, биз сапар алганбыз. Алла рахматын алсын, жакшы киши эле. Ошо пандемияда Москвада өтүп кетти, ошо жака коюлду, Россияда. Мында бир мисалдар толтура, мен бир мисалдан айтайын. Айттым, дедим. Топурак тияктан экен да көрсө депчи. Мына былтыр эле Көлдөн Түп районунан биз менен 76 экен аксакал барган эле умрага. Барган күнү, жума күнү жеттик. Жума намаз окуп чыктык. Бир-эки суроолорду берди, тияк неме кылдык. Түнү тахажжудка турган, түндөсү 1:30 пайгамбарыбыздын мечитине кеттик. Кайтып келатып дүйнөдө өтүп кетти да түндөсү. 3:30. Анан ошол жерге коюлду. Ошондон баласын чакырды, аялы ям барган болчу, аялы. Анан мен мындай ой жүргүздүм да, ойлондум да. Субханалла, бул кишинин топурагы Мадинанын топурагынан жаралган экен депчи. Каяктын топурагынан? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын шаарынын топурагынан. Ошо Жаннатул Баки сахабалар жаткан жерге, табииндер жаткан жерге, күн сайын зиярат болуп Куран окулган жерге, күн сайын дуа кылган жерге, мына жердеги кабырлар бар Кыргызстанда. Сиз качан бардыңыз акыркы жолу айтыңызчы? Бир жылда канча жолу барасыз сиз? Барсаңыз не кыласыз сиз? Өзүңүзгө суроо бердиңизби? Ал жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мечитинде Бакыйга күнүнө зияратка чыгышат го. Күнүнө салам айтып чыгышат го. Күнүнө дуа кылып чыгышат. Бүткүл дүйнөдөгү мусулмандар. Ошол жерде жаткандарды элестетпер канча сооп алып, канча алардын немесин. Кыскасына бул киши ошол жака өттү, ошол жака коюлду. Мен өзүм ошол жерде бар элем, өзүм ошол жерге барып, топурак таштап, коюп, бардыгын элем. Азыр эмне айтмакчымын? Топурак өзү бул жак, өзү бул киши биринчи жолу барышы. Ысык Көл областынын Түп районунан. Түшүндү? Чоңойду, бияк-тияк бардыгы. Бала чакалуу болду, өмүрү бул жакта өттү. Бирок топурак каяктан экен? Мадинада. Бирок хадиске көңүл бура турган болсок, ким кайсы топурактан жаралса, ошол топуракка барып көмүлөт деген да. Анан мен ушуга таң калдым, анан субханалла. Мадинанын топурагынан жаралган киши экен да депчи. Аллах. Андай ыйык шер пайгамбар сөз айткан. Эгерде мүмкүнчүлүгүңөр болсо, Мадинадан өлгүлөр деген. Кыямат күнү биринчи мен шафаат кылам деген Бакыйны. Эң биринчи шафаат кылган. Эң ыйык жер, Дажжал кире албай турган жер. Пайгамбарыбыз дуа кылган, пайгамбарыбыз жаткан жер, сахабалар жүргөн жер, Куран түшкөн жер. Ал башка жерге теңеп мүмкүн эмес да, ал ыйыктыгында. Мейли. Кеп каякта кетип аттык эле? Кыямат күнү кайра эмне болот экенбиз туугандар, Өлгөндөн кийин тирилебизби же кандай болот? Ушунда. Үнүңөр чыкпайт го ана. Чочуп калдың, каалабайбыз, эми Алла жазганын жашайбыз, ал проблема жок. Албетте Алладан үмүт кылып, көп жашаганды Алладан сурайлы. Бирок пайгамбарыбыз айтты, көп жашаганды эле сурай бербей, Алла жакшы иштерди кылыш үчүн көп жашайын деп сурагыла деген. Чөнө, Алла мен көп жашайын. Биз азыр айтабыз го. Узун өмүр берсин депчи. Бир сөздү кошуп койсоңуз жакшы болот. Жакшы иштерди кылганга узун өмүр берсин деп коюңуз. Болбосо көп жашаган өзү эч кандай мааниси жок анын. Жакшы иштерди кылып көп жашаса, бул мыкты. Кудай сактасын, жаман иштерди кылып көп жашаса, чатак болот. Жаман пайгамбардан сурады, адамдардын эң жакшысы ким деди, не деди? Көп жашаган, жакшы амалдарды кылган. Адамдардын эң жаманы ким дегенде, көп жашаган. Адамдардын эң жаманы ким экен? Көп жашаган деп жооп берди го. Жаман амал кылган. Демек көп жашаганда мааниси, ол маселе чечилбейт. Ким кандай жашады? Жакшы амал кылып жашадыбы же жаман амал кылып жашады? Жакшы амал кайсы, жаман амал кайсы пайгамбардан сура. Буну пайгамбар гана айтып берет. Кайсы амал жакшы, кайсы амал жаман. Пайгамбарга Алла Таала айтат.
Ошон үчүн Алла Тааланы шари деп коет. Шарияттап берген, жол кылып бергенди Алла Таала. Пайгамбарыбыз Алла Тааладан элчи болуп айтып аткандан кийин пайгамбарыбызды да шари деп айтат. Башка эч ким шари эмес. Ошон үчүн булар айтып койгон бизге туугандар, өлгөндөн кийин тирилесиңер. Хадистерде келет, кандай жашасаңар ошондой өлөсүңөр, кандай өлсөңөр ошондой тирилесиңер. Мына эми жакшы чечип алайлы. Күн сайын алдап, күн сайын дүнүйө, күн сайын адамдарга жамандык каалап, жаман күмөн менен жашасаң, точно ошо ойдон өлөсүң. Кыямат күнү ошо ойдон эле тирилесиң. Эгерде күн сайын адамдарга жакшылык каалап, жакшы ойдо, жакшы ниетте, жакшы амалда менин пайдам жетсин деп жашаган болсоң, Кудай кааласа ушундай өлүм келет, ошо ойдон тирилесиң дейт. Ошон үчүн бирөөгө зулумдук кылып, бирөөнү кыйнап, бирөөгө жамандыгыбыз жетип жашабай эле коет. Ошо эртеби кеч ошого өлүм ошондой келет. Ыймандуу, такыбалуу жашоого, ыймандуу, такыбалуу өлүм келет, ыймандуу, такыбалуу абалда тирилет. Капырлык жашооло турган болсо, капырлык абалда өлүм келет. Күнөө менен ыплас, палит, арам иш менен, зулумдук менен жашаган болсо, ошондой өлүм келет, кыямат күнү ошо ойдон тирилет. Карачы. Кандай жашасаңар ошондой өлөсүңөр, кандай өлсөңөр ошондой тирилесиңер. Албетте бул инна мин усул al-i'tiqadat al-imaniyya al-i'tiqad al-jazim bi anna Allah ta'ala yab'asu al-khalaiq ba'da mawtiha fayajma'u ajza'aha ba'da tafarruqiha wa yu'idu ilayha arwahaha ba'da mufaraqatiha wa yu'iduha kama bada'aha. Ana gepti karаңыз. İmanımыздың ең негизги ишенимдери болуп эсептелет да. Кескин түрдө, конкретный Аллахта жүрөктөн ишеним кылайлы, что Алла Таала бардык махлуктарды кайра тирилтет. Бөлүнүп, чачылып, жарылып, кыпын жок болуп кеткенде кайра Алла Таала бардыгын топтоп тирилтет. Кайрадан жаңыдан Алла Субханаху ва Таала өздүрүп. Жоктон бар кыла алганга кайра бар кылып коюу чепуха да. Даже өрттөнүп кеткен, күл болуп кеткен. Жарымы океанда, жарымы буякта, жарымы карышкылдын ичинде дагы башкача болуп. Кандай болуп кетпесин? Алла Тааладан эч бир нерсе гайып бол эмес. Эч бир нерсе жок болуп кетпейт жараткандан. Инналлаха ла яхфа шай'ун. Ла яхфа алейхи шай'ун фил ард ва ла фис сама. Алла Тааладан жерде да асманда да эч бир нерсе жашырын эмес да. Жок болуп кетпейт. Мынакей туугандар. Кийин Алла Таалам рухтарын ошого кайтарат. Денеден ажырагандан кийин рухтарды Алла Субханаху. Жашоо деген эмне? Денеге жан салынды, жашоо. Өлүм эмне? Ушу денеденчи жанды чыгарып алды, өлүм. Кийин Алла Субханаху ва Таала буну кайра Алла Таалам кандай өзүнүн кудурети менен эч нерсе өзү жок эле биздинчи. Даже биздин молекула, атом, эч нерсебиз, түзүлүшүбүз жок болчу. Bir söөгүбүз, bir кулагыбыз, bir көзүбүз, bir чачыбыз, bir кашыбыз, bir башыбыз, эч нерсе жок болчу. Bir de мээбиз жок болчу. Ошо bir тамчы суудан, атанын белинен чыккан суудан, мээни иштей турган мээ, ой жүргүзө турган мээ, жүрөктү карасаң кандай, өпкөнү карасаң ар биринин өзүнүн милдеттери бар, өзүнүн иши бар. Боор өзүнүн ишин кылат, бөйрөк өзүнүн ишин кылат, өт өзүнүн ишин кылат, кабыргалар өзүнүн ишин кылат, тырмактар өзүнүн ишин кылат, тиш өзүнүн ишин кылат, тил өзүнүн ишин кылат, кулак өзүнүн ишин кылат. Ар биринин өзүнүн функционалдык милдети бар. Ар бир мүчөнүн ушунун бардыгы bir тамчы суунун ичинде. Мынакей. Жараткы Алла Таала кыйын эмес. Wa huwa alladhi yabda al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Мына Кур'андын аятын окушубуз керек да. Жараткан Аллахым таныгыла дейт. Ал ким десе, yabda al-khalq. Махлукту эң алгаш жараткан ушундай. Thumma yu'iduhu. Кайра кайтарат Алла Таала. Кайра кайтарып жаратканы ahwanu alayhi Алла Таалага эң жеңил. Алла Таалага мындайча жеңилирээк деген сөздүн мааниси жеңил эле. Биринчиси кыйын болуп, кийинкиси жеңилирээк болуп,
Андай эмес, Аллага экөө тең баары бир. Бизге салыштырмалуу. Адам баласычы бир үй жок деп кой, ошону бар кылуу бул кыйыныраак, бар нерсени жок кылып кайра бар кылууга карагандачы. Бирок Алла Таалага бул мыйзам өтпөйт. Алла Таалага экөө тең жеңил, экөө тең Алла Тааланын буйругунда бол дейт, сразу болот. Кама бадаакум таудун. Кандай силерди Алла Таала башта жараткан, точно ошондой кайра кайтасыңар дейт. Куранда ушуга чейин айтып койгон. Силердин мына бармактарыңар барго? Бармактарыңар барго? Ушул жерде караңыз, бир дагы адамдын бармагынын печатычы экинчи адамга окшобойт экен да. 8 миллиардтыкы 8 миллиард түрлүү. Не только бул эле эмес, адам атадан бери канча триллиардтар келип кеткен, ошонун бирөөсү экинчиге окшобойт. Бир көз экинчи көзгө окшобойт. Бир бармак экинчи бармакка окшобойт. Бирок Алла Таала айтып атат, античип. Биз силерди бармактарыңар даже терилери кандай болсо, куддум ошондой печаты менен тирилтебиз дейсиз. Эч кандай айырмасы жок. 100гө 100 кылып. Алла Тааланын туугандары баарыбызга ахиретке ишенгенге, кайра тирилгенге ишенгенге бекем тоофик берсин. Бекем ишеним берсин Алла Таала. Кудай кааласа кийинки сабакта аяттар менен, далилдер менен, кайра тирилүүгө конкретный далилдер менен, Кур'ан-ы Каримдеги аяттары менен иншалла. Жана акылый дагы, наклий дагы, мындайча айтканда, Кур'ан хадистен далил, экинчиси ошол эле кезде акылдан дагы Кур'ан-ы Карим акыл менен да түшүндүрөт. Сиз ойлобоңуз, ошорду гайыпты айтып мында кылып сен акылыңа сыгабы сыкпайбы, кызыктырбайт, короче ушундай деп. Андай менен эле токтобойт. Кур'ан-ы Каримде мисал менен Алла Таала мошо. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Assalamu алейкум, устаз, ва алейкум ассалам. Шиялар адашкан дейт го, бизге душманбы? Албетте, шиялардын ишенимдеринде ахли суннат ва жамаат адашкан деп айтат. Адашкан деп айтат. Бизге душманбы деп, жок, биздин негизги душман шайтан нафс. Анан ким душман эмес, аны билгенге ал учур чечет, учур карайт адамдан адам. Жалпы эле чечим чыгарып койгондой эмес ал. Бирок албетте пайгамбарларга дагы Алла Таала инсандардан, жиндерден душман жараткан. Ар бир инсандын дагы өзүнүн инсандардан, жиндерден болгон душмандары болот. Суроо акыркы учурда зордук, зомбулук көбөйүп кетти. Кандай кылса токтойт? Эмне кылса болот? Мынакей. Зордук, зомбулук, үй бүлөлүк аз карай турган болсоң. Эң көп ушу үй бүлөлүк, зордук, зомбулук да. Өзгөчө аялдарга болгон, кыз балдарга болгон. Башка жерде да толтурат. Буну чечиле турган маселе бир гана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын таалими менен гана чечилет. Башка жол кыйын. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды угайлы, пайгамбарыбыздын айтканын кылайлы, пайгамбарыбыздын жолдомосун бекем кармайлы, багытын бекем кармайлы. Бүттү. Бардык зордук, зомбулук чечилет. Себеп пайгамбарыбыз зордук, зомбулукка каршы келген. Эң катуу зордук, зомбулукка пайгамбарыбыз каршы күрөшкөн. Кудай сактасын, азыр андай дагы агандайга жете элекпиз биз. Андай караңгылыкка Кудайга шүгүр. Пайгамбарыбыз доорунда кыздарын тирилөө көбөйт эле го. Эмне деген жахилият эле? Өлүктөрдү жейт эле. Эмне деген ошондой караңгыдан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жарыктыкка чыгарды. Ошол таалими пайгамбарыбыздын мээнети бүгүн да бар. Ошону тандасак, Алла Таала бизди ошо мээнетти себеп кылып караңгылыктан чыгарат. Ар бир адамды, ар бир үй бүлөнү. Ансыз туугандар ол жол жок ал. Жолдошум экөөбүздүн жашаганыбызга 7 жыл болуп жатат. Бир балабыз бар. Жолдошумдун мурунку сүйлөшкөн кызы окутуп алыптыр. Жолугушуп да жүрүшкөн экен. Ортодо баласы бар окшойт. Эмне кылсам болот? Жан дүйнөм кыйналып турат.
Қараңыз, ертеге қиямат күні сіз өзіңізге жооп бересіз, жолдошыңыз өзіне жооп береді. Плюс сізге дағы жолдошыңыз жооп береді. Жолдошыңыз арам іштерді қылып, тияқ-пияқ, егер тура емес шариатқа қарсы іштерді қылған болса, сіз білсеңіз, аны жамандықтан қайтарыңыз. Білбейсіз бе, қиямат күні ал өзі жооп береді. Күмөндің үстінде жашабаңыз. Факт, далил ачык айқын. Күмөн жөн-эле күмөн сүрөп ушундай болса керек менен кыйналасыз. Биринчиден, экинчиден, сиздин мойнуңузда жолдошуңузга баш ийүү. Сиздин эгерде акыңызды бербей атса, анда сиз шариаттын негизинде акыңызды талап кылганга толук акыңыз бар да. Кийим кечеңиз, тамак ашыңыз, турак жайыңыз, махарыңыз, төшөк маселеси жана башка толук шарият боюнча талап кылган акыңыз бар. Эми эгерде ал туура эмес жол менен кошулуп атса, кыямат күнү сөзсүз жооп берет, ар бирине жооп берет. Ошон үчүн биз биринчи өзүбүздү туугандар 24 саат диндүү кылып жашаганын аракетин кылайлы. Экинчи кадам өзүбүздүн жакындарыбыз, аялыбыз, күйөөбүз, бала чакабыз, ата энебиз, бир туугандарыбыз, ушуларды диндар кылганга аракет кылайлы. Мына маселелерде эми силер экөөңөрдүн мамилеңер жакшы болсун главный. Анан башка маселелерди аны кийин көрсө болот да. Азыр биз аялы бар бекен, жок бекен сүйлөшүп жүргөн, мен каяктан билем да. Мен ороном, үйүбүз кошуналар менен жанаша турат. Айванга чыкканда кошуна эркектер көрүп калышы мүмкүн. Бул күнөөбү. Мындай орону чатырмасаңыз, эч кандай күнөөсү деле жок. Эгерде ошо кошуналардын үйү бийигирээк болсо, анда үйдүн ичинде алар эки этаж, сиздин үйүңүз анда жыңалбаш же болбосо мындай жылаңаш жүргөнгө болбойт эми, конечно. Сиз көрүп калышы мүмкүн. Үйдө эч ким жок болсо, бар жакта тосук болсо, проблема жок эле ал. Ошон үчүн иншалла алардан өзүңүз мүмкүн болушунча такыбалыкты аракет кыла бериңиз. Фаттакуллаха мастатаатум. Күчүңөрдүн жетишинче күнөөлөрдөн сактангыла деп Алла Таала Куранда айткан. Оронуп туруп ырдаса болобу? Эми мындай туугандар, ырдын маанисине карайт шариятта. Мазмунуна карайт. Музыкальный инструменттер өзүнчө, ырдын мазмуну өзүнчө. Шариятта ырдын мазмуну Алланын сүйүүсүндө, пайгамбарыбыздын сүйүүсүндө, бейиштин сүйүүсүндө, сахабалардын сүйүүсүндө, ата эненин сүйүүсүндө, мекендин сүйүүсүндө, же болбосо ар намуздуулукту көтөрүү боюнча кандай деген жакшы ырлар бар, проблема жок. Бир арам нерселер менен зына жана башка дүйнөнү таңазалоо мынага окшогон жок. Андайларды мазмунга каралат. Экинчи музыкальный инструменттер аны кошто болсо, шариятта проблема жок. Ырдаса. Бирок мазмун караш керек. Бешиктин күлтүгүнө, түбөгүнө күлдү шамдан кийин салып кирсе болбойт. Жаман болот дейт. Ушул чынбы? Кенен айтып бересиз, рахмат. Жок, бул эми баягы ырым-жырым эле туугандар. Ырым-жырымга шарият этибар деле бербейт ал. Анан көрөк сиз саркы кечки дуаларды бекем кылыңыз. Ата баласына дааватка чыгууга тыюу салса, мен өткөндөн кийин да дааватка чыксаң, мен сенден нааразымын десе, бала кандай жол тутуусу керек? Эми кайсы себептен атасы бул дааватты түшүнбөстүктөн мүмкүн буга каршы чыгып аткандыр. Бардык пайгамбарлар даават кылган. Азыр бүгүнкү күндөгү даават оңолуу үчүн, динди үйрөнүү үчүн, ыйманды үйрөнүү үчүн, жакшы кулк мүнөздү үйрөнүү үчүн, ахиретке ишенимди бекемдеш үчүн. Мындай жакшылыктан эгерде дагы чыксаң, кылсаң, нааразымын десе, анын нааразычылыгы өтпөйт. 5 вакыт намаз окусаң, мен нааразымын. Өтпөйт анысы. Сен чынчыл болсоң, орозо кармасаң нааразымын, ажыга барсаң нааразымын, илим алганга чыксаң нааразымын дей берсе. Эгерде наоборот ата деген мындай деп айтыш керек. Арак ичсең балам нааразы болом.
Уурулук кылсаң нааразы болом. Намаз окубай койсоң нааразы болом. Элди жакшылыкка чакырбай койсоң, дааватка чыкпай койсоң нааразы болом. Тескерисинче айтыш керек эле. Ошон үчүн иншалла кээде эми туура түшүш керек. Эми атага дагы жакшы мамиле кыла берсин. Кызматын кылып, үмүтсүз болбосун. Дааватты машаалла жакшы, кандай пайдалуу, оңолуу чыкканда эмнени үйрөнүп келип атат, эмне пайда алып келип атат. Эң негизги да бир өзөгүн айтып коеюнбу? Дааватка чыгып эмне таптың дейт. Өтө көп нерсе, бирок бир нерсени айтайын. Ахирет бар экенин таптым. Өлгөндөн кийин тирүүлүү бар экенин таптым мен. Бейиш дагы, дозок дагы дааватка чыккандан кийин угуп, Алла Таалам жүрөгүмө ушу ишенимди берди. Конкретно бар экенден таптым. Өтө чоң нерсе таапсыз сиз. Өтө улуу нерсе таапсыз. Негизги нерсени таапсыз. Дааватка чыгып эмне таптың десең, мынаны таптым дедим. Адам ойлойт, ошо мындай суроо берген киши мындай деп ойлойт да, дааватка чыгып эмне таптың, тыйын таптыңбы дегендей ойдо да. Адам ойчу. Тыйынын чипи кадай бул? Ошон үчүн иншалла Кудайга шүгүр, дааватка угуп алыңыз. Ислаху нафс. Ар бир адам өзүн оңдоо үчүн чыгат, бүттү. Башка ким кандай деп айтат, кызыктырбайт. Бирок мен мына канча жылдан бери жүргөнүм, канча жылда да өзүм дагы башкаларга да айтып жүргөнүм, оңолуу үчүн гана чыгат. Себеп биз оңолгонубузга жараша эл оңолот. Чөйрө оңолот, үй бүлө оңолот. Биз оңолгонубузга жараша. Ушул ниетте мен чыгам, ишенимимди оңдойм, илимимди оңдойм, ибадатымды оңдойм, мамилемди, жүрүм турумумду, сүйлөгөнүмдү, пикиримди, ниетимди, оюмду, каалоомду оңдойм деп чыгат да билип коебуз. Ишенимдерди оңдош үчүн, ибадаттарды оңдош үчүн, тургузуш үчүн, кулк мүнөздөрдү, пейилдерди, мамилелерди оңдош үчүн, ниеттерди оңдош үчүн, ушуларды үйрөнүш үчүн, динди үйрөнүш үчүн, колдон келишинче башкаларга жайылтыш үчүн, ошон үчүн чыгат да. Максат ушундай болуш керек. Мен ишим жүрүшүп кетсин, дааватка чыгып келип бир ден соолук таап алайын, ооруп атат элем. Дааватка чыгып келип да мындай, ал боло турган нерсе, бирок бул максат эмес эле, болчу. Негизги максат азыркы айткан эле. Жараткан Алла менен байланышымды түзүп келсем, такыбалыгым күчөйүп келсе, Аллага жакыныраак болуп келсем, пайгамбардын сүйүүсүн арттырып келсем, ахиреттин пикирин көбөйтүп келсем, мына 3 күндүк дааваттын пайдасы, 40 күндүк, 4 айдын дааваттын пайдасы. Ушуга курбанчылык менен, өзүм малым менен, жаным менен. Устаз, майыт чыккан үйдөн 3 күнгө чейин тамак жесе болбойт деп тамак жасап барсак, бизге ошол майыт чыккан үйдөн нан салып дасторконду куруп кайтарбайт, нан салып коет. Ошону жешке болбойт деп кыжалат болобуз же бирөөгө бере албайбыз. Ошого жооп берип коюңузчу. Кайсыл үйдөн майыт чыкса, ал үй сүрлүү болуп калат. Ал жерге өлүм периштеси келип кетти. Өлүм периштеси келип кеткен жерче автоматически аура, чөйрө сүрлүү болуп калат. Кайгылуу болуп калат. Капалуу болуп калат. Шариятыбыз буйруганын айтайын. Кайсы үйдөн өлүк чыктыбы? Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, ал жерди тойго айлантырбагыла. Ошол жердеги үй бүлөлөр азыр чоң жоготууда. Чоң жоготууда. Бирөө атасын жоготту, бирөө апасын жоготту, бирөө баласын жоготту. Бирөө бир тууганын жоготту. Чоң жоготууда. Аларга колубуздан келишинче көңүлүн көтөрүп поддержкасын беришибиз керек. Кантип? Жакшы сөз менен,
кызматына даяр болуп, тамак ашын алып барып берип, а жерден барып тамак жеп отурбай бул тиги. Токто. Барып туруп ошол жерге эмне кылышыбыз керек экен? Биз тамагыбызды алып барып берейик. Кошуналар, туугандар ысык тамагын 3 маал кылып, сонун кылып алып барып, кой сен азырында кайгып атасың. Мен баарыбыз өлөбүз, кетебиз. Кичине курсагың тойгозуп ал деп, ары бери деп. Ал жерден деп. Мына шарияттын жобосу ушундай. Эми кокустан сиз азырында алып бардыңыз, алар мисалы эми жебей, силерге эми кур кайтарбайт деп, кыргыздын машаалла бир жакшы адаты бар. Келген кишини кур кайтарбайт деп нампан. Проблема жок, андай жесеңиз эчтеке эмес. Бирок бир нерсени билип коелу. Өлүк өлдү. Ошонун таштап кеткен мал мүлкү мураскорлорго бөлүнүш керек. Ошондон жесек болбой калат бөлүнгөндөн мурда. Эгерде баласынын мүлкү бар, же атасынын, же башка бирөөсүнүн мүлкү бар, өзүнүн тарабынан сизге чай берсе, табак берсе, проблема жок. Бирок өлүктүн мүлкү мурасы бөлүнлектен мурда сизге ошону бере турган болсо, болбой калат. Бирөөнүн акысына кирип калган болобуз. Макулбу? Ошон үчүн иншалла мына 3 күн пайгамбарыбыз айткан, кайсы үйдөн өлүк чыктыбы, кайгы 3 күн деген. Канча күн экен? 3 күн кайгы. Андан кийин мурдагыдай эле жашоonu улантып кете бериш керек. 3 күн ошол мурас бөлгөнгө, кайгырганга, аза күткөнгө 3 күн. Калган күн кадимкидей. Зына боюнча бери жооп бересизби? Күйөөсү же аялы өзү Россияда жүргөндө башка эркектер менен болсо аяк эмне болот? Аяк эмне болот эле? Каргыш менен бүтөт, караңгылык менен бүтөт, бактысыздык менен бүтөт, кордук менен бүтөт, оору менен бүтөт. Дагы эмнесин айтып кетейин? Зына Алла арам кылган иш. Бардык динде арам болгон нерсе. Караңыздар, бир сөз айтайын. Зынанын арамдыгы канчалык чоң. Пайгамбарлардын аялдары капыр болушу мүмкүн, зынакор болушу мүмкүн эмес дейт. Нух пайгамбардын аялы, Лут пайгамбардын аялы, 2 пайгамбардын аялы Кур'ан-ы Каримде Алла Таала айтат. Булардын аялдары кафыр эле. Ошолордун шариятында уруксат болчу. Бирок зынакор эмес эле дейт да. Көрдүңүзбү? Зына деген кандай кесепет экен. Зына учурунда иман чыгып турат дейт. Кудай сактасын, өлүм вдруг ошол учурда келип калса, иманы жок кеткенге коркунуч бар. Ошон үчүн тоба кылыш керек, Алладан сураш керек, Алла Таала баарыбызды үммөттү сактасын. Ким билип билбей ошого барып алган болсо, көз жашын агызып, Алла Тааладан дуа кылып кечирим сурасын. Жолдошума ушунчалык ыраазымын. Кантип рахматымды айтсам болот өзгөчө. Машалла. Ушундай деле эмелерди жазсаңар кичине. Постоянно ошо күйөөлөрүн жамандаганы, арызданганы чындап эле аял заты. Алла разы болсун. Эми иншалла пайгамбарыбыз айткан го, кайсы аял өлсө, күйөөсү разы болгон абалда, ал түптүз бейишке кирет деген. Кайсы аял 4 ишти кылса, ага бейиштин 8 эшиги тең ачылат деген. 5 убакыт намазын окуса, Рамазанда орозосун кармаса, күйөөсүнө баш ийсе, абийирин сактаса. Абийирин сактаса деген, өзүнүн күйөөсүнөн башка эркекке, өзүнүн абийирин сактаса. Ага ыра көрбөсө жаман нерсе. Бейишке 8 эшиги ачык, түптүз кире берет. Аллахым баарыбызды иманды жашоо берсин, уяттуу жашоо берсин, ынтымактуу жашоо берсин. Субханакаллахумма бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк бирахматика.